8 жылдык тынугудан соң Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы диалог сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө жанданып отурат. Ошону менен бирге тараптар жол картасын түзүү менен соода-экономикалык кызматташтыкты чыңдоо маселесинин зарылдыгын да белгилешти. На встрече с премьер-министром Узбекистана Биз Абдулла Нигматович менен кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн ортодогу тоскоолдуктарды жоюу керектиги боюнча бир пикирге келдик. Кыргыз-өзбек чек ара өткөрмө пункттарынын ишин жандантуу зарылдыгын белгиледик. Транзиттик жүктөрдү киргизүү, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, ошондой эле логистикалык борборлорду түзүү, кыргыз-өзбек ишканаларын ачуу, кайра иштетүү ишканаларын түзүү жаатында бир пикирге келдик. Эксперттердин белгилөөсүндө Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы кызматташтыктын потенциалы жогору. Товар жүгүртүү көлөмүнүн өсүүсүнүн оң динамикасы көп нерседен кабар берет. мы готовы в импорте Узбекистана. Биз Өзбекстандан минералдык ресурстарды жана сырьё, автомобиль өндүрүшүнүн продукцияларын жана препараттарды сатып алууга даярбыз. Өз кезегинде Кыргызстан Өзбекстанга тамак аш жана кайра иштетүү продукцияларын, эт, сүт азыктарын, текстиль товарларын экспорттоого даяр. Өзбекстан өкмөт башчысы Абдулла Арипов өз кезегинде соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштардын өнүгүүсүн артка тартып келаткан тоскоолдуктарды жоюуга бардык күчүн жумшай турганын баса белгиледи. Кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүү максатында ал Кыргызстанда өзбек маданиятынын күндөрүн, Өзбекстандан Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөрүүнү сунуштады. В этом году мы предлагаем Кызматташтыкты өнүктүрүү, жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн маданият күндөрүн өткөрүүнү сунуштайм. Мисалы, ушул жылдын октябрында Кыргызстанда өзбек маданиятынын күндөрүн өткөрсөк, 2018-жылы болсо Өзбекстанда кыргыз маданиятынын күндөрүн өткөрсөк жакшы болот. Мындан сырткары кино жумалыктарын өткөрүүнү сунуштайбыз. Мындай иш-чаралар эки өлкө ортосунда көптөн бери боло элек. Күтүлгөндөй эле чек араларды тактоо маселеси жолугушуудагы негизги темалардан болду. Узакка созулган диалогдун жыйынтыгы менен биргелешкен протоколго кол коюлуп, ага ылайык талаштуу чек аралардын 84% чек араларды бекитүү боюнча мамлекеттер аралык өткөл келишимге киргизилди. Бул чек ара аймактарындагы кырдаал жакшырып, абал оң жагына өзгөрөт дегенди билдирет. Всего на сегодняшний день подготовлен. Жалпы 1170,5 чакырым аралыктагы мамлекеттик чек аралар аныкталды. Бул аныкталган чек ара тилкелерин бекитүү боюнча мамлекеттер аралык өткөл келишимге киргизүү макулдашылды. Аталган келишим чек ара маселелерин оң жагына чечүүгө жаңы дем берип, эки тараптуу кызматташууну жаңы деңгээлге көтөрөт деп ишенем. Өзбекстандан келген делегация менен жолугушуу жогорку деңгээлде достук маанайда ийгиликтүү өттү. Көптөгөн маселелер боюнча бир пикирге келе алдык. Биз бул кызматташтыкты мындан ары да улантып өнүктүрөбүз деген үмүттөбүз. Өзгөчө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек араларды тактоодогу укуктук маселелердин жөнгө салынгандыгы мени кубандырды. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен тиешелүү протоколдорго кол коюлду. Тараптар мамлекеттик чек аралар боюнча мамлекеттер аралык өткөл келишимди даярдоо жаатында прогресске жетише алдык. Биз товар жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, ишкердик субъекттер менен аймактар ортосундагы байланышты чыңдоо багытында иш алып баруу боюнча тиешелүү башкармалыктарга тапшырмаларды бердик. Чек араларды делимитациялоого жана демаркациялоого байланышкан өкмөттөр аралык жыйын Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы талаштуу чек ара маселелерин чечүүнү жаңы деңгээлге чыгарган окуя катары тарыхта калмакчы.